Кандай болгон күндө да бүгүн эми президент Сооронбай Жээнбеков бийликтен өз каалоосу менен кетти. Президенттин милдетин премьер-министр Садыр Жапаров аткарып баштады. Ал эми эң маанилүү орундардын бирине, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине Камчыбек Ташиев дайындалды. Албетте, бул жүрүш өлкөдөгү бандиттик, мафиялык, кландык системанын өкүлдөрүнө, башчыларына жакпайт. Алардын уйкусу качып, эми кандай болор экен деп күйүп жанып жаткан учур. Бул эки элдик лидердин бийликке келишине бир гана жемкорлордун ичи күйүп жаткан жок. Кээ бир сыйкырчы саясатчылар да жаны ачышып, колундагы фейктерине маалыматтык чабуул жасоо буйругун берип, көшөгө артында ошол жемкорлорду колдоп отурганын көрүп турабыз. Аларга да күнү келгенде тарых өз баасын берет. Эмнеси болсо да, кыргыз элинин жашоосун жакшы жака өзгөртөмүн деп бел байлаган Жапаров менен Ташиевдин жолун чөөлөр сымал туш тараптан тороп кирбестен, тетирисинче колдоп, кубаттап, элди туура жолго чакырып, ак жүрөктүү инсан экениңерди көрсөтүп, акылдуулук кылышса болмок.